урматтуу туугандар, сиздерден келген акча каражаттары жана жардамдар бардыгы 1 сом болсо дагы кичинекей наристебиздин өзүнө түз келип түшөт. Азыр бул жактан апасынын, атасынын, өзүлөрүнүн телефон номерлерин жана карта номерлерин биздин YouTube каналыбыздын ушул кайрылуунун астына калтырабыз. Баарыңызга кайдыгы карабай, аз да болсо жардам бересиздер деп күтөбүз. Буюрса кичинекей наристебиз ойноп күлүп, Аллахым шыпасын берсе сакайып кетет. Ар бир берген жардамыңыздар түз келип түшөт. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму бүгүн кичинекей наристебиз Молошов Аманды келип көрүп олтурабыз. Кабар алганы келдик эле. 3 ай мурда негизи келип кеткенбиз. Бүгүн дагы келдик. Мынакей азыр акыбалы менен сиздер менен бирге күбө болобуз. Бул жактагы апасы, сиз өзүңүз айтып берсеңиз. Азыр кандай жылыштар болду мурдага караганда? Азыр жылыш ошол бойдон пока мойнундагысын алмаштырды. Негизи операция болуш керек болчу. Мына трубочкасынын ичинен эмеси ичине эт өсүп калган болчу. Ошону операция кылып алмак болчу. Пока дагы өзү самостоятельно дем алып кете албаганына байланыштуу дагы трахеостомун алмаштырып, пока операциясы калтырылды. Бул эмеси эски трахеостону мойнундагычы. Мына жаңысы бул эскиси. Бул ошол размери менен болот экен да. Анан кийин рентгенинде дагы түшүрүп берилген. Мындай. Мына уже мындай түшүп турат экен да. Мына жердеги кекитекти жаппаш үчүн ушундай кем алып турат. Пока ушу менен дагы 3 айга коюп берген. 3 ай, 3 ай дагы под вопрос. 3 айдан кийин дагы алып көрөт. Эгер жакшы дем алып кете алса өзү 3 айдан кийин алат. Эгер дем алып кете алмаса дагы дальше дагы 3 айга коюп. Анан сизге дагы бир суроо да. Биздин Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму буга чейин дагы видео тартып элге кайрылуу жасаган. Ошол кайрылуудан кийин элден жардам түштүбү? Ооба, бизге ошо эле жардам болду. Андан кийин чалуулар болот, кабар алуулар болот. Келип жатабыз автокреслого чейин алып келип, кээ бирлери ошо продукты жагынан жардам берип, түзүк эле жардам болду. Аллах разы болсун. Жалпы мекендештерге ушул учурдан пайдаланып ыраазычылык айтып өтөбүз. Кайдыгер карабаган, жүрөгүндө иманы бар, мээрими бар биздин бир туугандарга терең ыраазычылык. Келиңиздер жалпылап көтөргөндүк жеңил болот дейт. Дагы да болсо бүгүнкү күндө дагы да дарыланыш керек, жардамга муктаж. Келиңиздер колуңуздардан келишинче жардам берип, ушу бөбөгүбүздү ден соолугуна кайдыгер карабаңыздар. Бир туугандар, мынакей ыйык Рамазан айынын аякташына дагы саналуу күндөр калды. Биз колубуздан келишинче соопторду иштеп калууга аракет кылалы. Келиңиздер, бардыгыбыз кайдыгер карабай ушу кичинекей наристебизге жардам колубузду суналы. Дагы да болсо жардам керектелет. Күндө ар кандай дары-дармектер колдонулат. Ошон үчүн көп акча каражаты керектелет экен. Ошон үчүн келиңиздер баарыңыздар кайдыгер карабай жардам бериңиздер. Ассаламу алейкум, момун мусулман. Ассаламу алейкум, жалпы момун мусулман бир туугандарым. Сиздерге кайрадан кайрылуу жасайбыз. Ушул балабызга кайрадан жардам керек, жардамыңыздарга муктажбыз. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябайсыздар деп ишенем. Дагы деле ошол колу пока иштей элек. Качан эме сүйүнгөндө же ыйлаганда күч келип кеткенде гана кыймылдайт колу. Буту бир астан эми иштей, кыймылдап баштады. Пока ушул состоянияда.
Урматтуу туугандар, өзүңүздөр көргөндөй кичинекей наристебиз негизи операцияда болуш керек болчу. Ал операциялар качан боло турган болуп атат? 3 айдан кийин билинет да. Мойнуна дагы операция болуш керек, башынан дагы. Анан башы точно деп айткан эмес, белгисиз, баланын состояниясына карай өзгөртүп алабыз. Пока бала слабый деген. Биз бүгүн кабар алып келдик, бирок акыбалын көрүп туруп кайдыгер карай алган жокпуз. Дагы да болсо кайрылуу чыгарып, жалпы кайрымдуу боорукер инсандарга жеткирели деп ойлондук. Анткени ушул кичинекей наристебиздин жакшы болуп кетишине ар бирибиз кайдыгер карабай салым кошолу. Туугандар, келиңиздер, көп түкүрсө көл болот дейт. Моундай зонттор менен дем алып, азыр зонттор менен тамактанат, аябай оор акыбалда, билинбегени менен баардыгына ата эне чыдайт экен. Ошон үчүн келиңиздер, ушу кичинекей наристебиз ойноп күлүп айыгып кетишине баарыбыз себепкер бололу. Баардыгыбызды Аллахым ушундай оорудан, айттырбай келген кырсыктардан, болгон жамандыктардан сактасын. Ошон үчүн баардыгыбыз садака кылып туралы. Садака бизди болгон ошондой жаман нерселерден сактайт. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Баарыңыздардан терең ишеним менен күтөбүз. Кичинекей наристебизге жардам бересиздер деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум. Биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун жамааты ыйык Рамазан айында жалпы мусулман бир туугандардан түшкөн орозо битир садакаларды Москва жергесинде ооруп жаткан, операция муктаж болгон үй бүлөлөргө айт майрамына бөлүп берүүнү чечтик. Баарыңыздардын кылган ихсаныңыздар, садакаларыңыздар кабыл болсун. Ыйык Рамазан айында туткан орозоңуздар кабыл болсун. Анда эмесе ишибизди Аллага карай уладык. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму орозо фитрден топтолгон мусулман бир туугандардын аманатын бүгүн кичинекей операцияга муктаж болгон наристелерибизге айт майрамына карата азык-түлүк алууга бөлүнгөн акча каражатын сиздердин аманатты тапшырууга келдик. Мынакей аз да болсо фитр садакага топтолгон каражатын кичинекей наристелерибизге баардыгына тапшырып берип атабыз. Аз да болсо берекесин берсин, сиздерге көптөй болсун эже. Кичинекей наристебизге Аллахым шыпасын берсин, эртең сакайып кетсин. Кичинекей наристебизди биз апрель айынын 15-inde операция болот деп тартып YouTube каналыбызга чыгардык эле. Тилекке каршы операция болбой калды. Анткени кичинекей наристебиздин ден соолугу начарлап кетип, операцияны көтөрө албай калат деп кайра майдын онуна калтырылган. Буюрса майдын онунда ден соолугу жакшы болсо операция болот. Алдыдагы операцияга ийгиликтүү болсун, Аллахым шыпасын берсин, Кудай өзү жардам берсин деп баардыгыбыз дуа кылып туралы. Бул жактагы эжебиз мынакей бүгүн өзүбүз кабар алып келдик. Кичинекей наристеге бизге киргенге болбойт экен, врачтан уруксат бербептир. Ошон үчүн эжебиздин өзүнө аманатты тапшырып, сиздердин жалпы топтолгон аманатыңыздарды берип отурабыз. Учурдан пайдаланып, жалпы Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун ар бир мүчөсүнө жана кайрымдуу боорукер мусулман бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин берген аманатыңыздар 1 сомуна чейин жеткирилип берилди. Аманатка кыянат кылбайт дейт. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Садака тозок отунан сактайт дейт. Садака бизди көптөгөн жамандык нерселерден сактайт. Ошон үчүн кайдыгер карабай дагы да болсо операциясына салым кошсоңуздар болот. Биздин YouTube каналыбызда буга чейинки видеодо калтырылган, азыркы видеого дагы кошуп калтырып коебуз. Баарыңыздарды кайдыгер карабай кичине болсо дагы жардам берет деген үмүттөбүз. Көп түкүрсө көл болот. Келиңиздер, Рамазан айынын акыркы күндөрүндө соопторду иштеп калалы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Саламатсызбы кыргыз элим, чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Ушу кыргыз элиме ушу орозо айында ар бир үй бүлөгө бактылуулук каалайм, ден соолук каалайм. Эч качан оорубаңыздар. Ушу эки дүйнө бактылуу болуп, ар дайым ден соолукта болуңуздар. Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум. Биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун жамааты ушу ыйык Рамазан айында топтолгон орозо битир садакаларды айт майрамына карата операцияга муктаж болгон
жаш наристелерибизге берүүнү туура көрдүк. Ошол аманаттарыңыздарды бир сонуна чейин өз дарегине жеткирип атабыз. Ошо ыйык Рамазан айында кылган ихсандарыңыздар, садакаларыңыздар түздөн түз кабыл болгон болсун. Баарыңыздардын ниет кылып карман орозоңуздар кабыл болсун. Ушу аз да болсо Алихан инибизге зыярат кылып аманатын алып келдик эле. Ошо аманатты берип коюшка келиңиз. Ушу Алихан инибиз жакшы болуп кетсин. Рахмат чоң. Ошондой эле таттууларды алып келдик. Майрамда Ушу майрамдык чайлуу. Алихан кичинекей балаңызга. Саламатсыздарбы, жедештер. Баарыңыздарга улуу ороз айында менин балама жардам бергениңиздер үчүн биздин үй бүлөсүнүн атынан телек ыраачылыгыбызды билдиребиз. Бар болуңуздар. Рахмат сиздерге чоң. Assalamu alaikum, Müslüman tуугандар. Биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун атынан элден чогулган фитир садаканы муктаж болгон үй бүлөлөргө аманатты жеткиргени келдик. Биз ушул элден чогулган фитир садаканы ушул агабызга тапшырып жатабыз. 8 миң төгүл. Assalamu alaikum, Müslüman bir tуугандар, орозоңуздар кабыл болсун, кылган дуаларыңыздар кабыл болсун. Ушул Алихан инибизге бүгүн айт майрамына карата ушу подаркаларыбызды алып келип, кичине өзүбүздүн белегибизди алып келдик элек. Тилекке байланыштуу Алихан инибиз ушул тапта уктап аткан экен. Ошого мындай эле сүрөткө тартып киргизебиз. Assalamu alaikum, биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун жамааты жалпы момун мусулман бир туугандардан түшкөн орозо фитир садакаларды ушундай Москвада жүргөн ооруп жаткан наристелерибизге айт майрамына бөлүп берүүнү туура көрдүк. Баарыңыздардын берген садакаларыңыздар, ихсандарыңыздар кабыл болсун. Ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушундай өз аманатты өз дарегине жеткирип отурабыз. Ушу байзак энибиз жакшы болуп кетсин, Аллахтын шифасын берсин. Ушу аз да болсо аманатыбыз бар эле, өз дарегине жеткирип коюшту уруксат этиңиздер. Бул өзү аз да болсо байзак энибизге таттууларды алып келдик эле айт майрамына. Алып койсоңуз байзак эни. Огромная благодарность фонду и соотечественникам, братьям и сестрам мусульманам за оказанную помощь в этот священный месяц Рамадан. Хочу пожелать всем здоровья, крепкого имана, благополучия. Спасибо, что помогаете нашей семье. Спасибо большое. Assalamu alaikum, биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун жамааты жалпы момун мусулман бир туугандардан орозо фитир садака топтолгон. Ошол аманатыңыздарды Москвада ооруп операцияга муктаж болгон бир туугандарга бөлүүнү туура көрдүк. Ошо ар бир берген аманатыңыздарды өз дарегине жеткирели деп келип отурабыз. Ушу Жорекенин аялы ырыспүбей же ооруп аткан, операцияга муктаж. Ошону бүгүн зыярат кылып, ошо айт майрамында биздин аз да болсо аманатыбыз бар. Ошо кыргыз элинен мусулман бир туугандардан топтолгон. Ушул белекти аз болсо дагы айт майрамына алып коюңуздар. Ушуну айтка продукты бирдекелерге жаратып алыңыздар. Рахмат жалпы эл журтка, жамаатыңарга, уюмуңарга шексиз рахмат. Силерге дагы ишиңерге ийгилик, узак өмүрлүү болгула. Келечекте көмөктөшүп жакшы жардам берип, Кудайым силерди дагы жакшы күндөргө жеткирсин. Жаман болгула.